Кандай кетасыздар эже? Жакшыбы? Биринчи жолубу же дайыма? Биринчи жолу. Ийгилик болсун. Ош Бишкек каттамы Жалал Абадта бир токпойт, кийин чыкканда токпойт. Анан эми калган кажеттери болсо токтой берет. А бирок убактылары ошол эртең менен саат 5те кетсе, кечинде 5те жетип барышат. Жол акысы 1000 сом эле. Биринчи ассалому алейкум Ош шаарынын тургундары, меймандары, Ош Бишкек каттамында каттаган жүргүнчүлөр, силерди бүгүн Курман айт майрамыңар менен куттуктап кетейин биринчи. Анан биздин элге жеңил болсун деп биздин жетекчибиз ушул линияны ачкан. Азыр ушундай опытный, тажрыйбалуу десем, тажрыйбалуу айдоочулар катташат. Ош Бишкек каттамына, Ош Бишкек каттамы Жалал Абадта бир токпойт, кийин чыкканда токпойт. Анан эми калган кажеттери болсо токтой берет. А бирок убактылары ошол эртең менен саат 5те кетсе, кечинде 5те жетип барышат. Бир эле айдоочу айдайт. Машиналардын состояниялары жакшы акыбалда. Баардыгы техосмотрдон өткөн, лицензиялары бар. Мыкты айдоочулар деп эсептейм мен. Ушу жүргүнчүлөрдү үзгүлтүксүз ташыйбыз деген ойдомун баардыгыбыз. Дагы эмнеге токтолуп кетсем болот, эми жүргүнчүлөрдүн көп эле нелерин, жагдайларын туура аткарганга аракет кылабыз. Жол акысы 1000 сом эле, арзан. Бишкектен бери кайтканда көп адамдар адашып калат экен, ошол шаардан, Шлагбаум деген жерден 40-чы автобус, 13-чү автобус, анан 80-чи автобус туура ушул жаңы автобекетке келип токтойт экен. Ушул менен келип каттасаңар болот. Ыңгайлуу, 20 сом менен эле келесиңер. Бул Ош шаарынын кайсыл жеринен кетип Ош атасыздар? шаарынын жаңы автобекетинен, Көргайынын алдында, Арентер деп коеюн. Көргайынын алдында эртең менен саат 5тен баштап кое баштайт. Ушул болгону кете берет. Ушул жеткенде ушул акыркы маршрутту каттам кайсыл жерге чейин барат ошондо? Жаңы автовокзал курулду. Ушул Бишкекке кире бериште, машина базарынын жанында. Ал жерге барып түшкөндөн кийин эле шаардык каттамдар конечный ошол жерде тынбай каттап турат. 80, 40, 13-чү автобустар менен шаарга кирип кетсеңиздер болот. Ыңгайлуу. Бул маршруттук каттам канчасынан баштап ишке кирди? Анан сезондо кандай иштейсиздер, кандай тартипте иштейсиздер? Каттам 1-майдан башталган өзү. Анда азастан болуп атты. Бүгүнгө жакшы эле каттам 3 рейс, 2 рейс ушундай болуп атат. Дагы көбөйсө машиналарыбыз жетиштүү. Эгер эл көбөйүп кетсе дагы койгонго машиналарыбыз жетиштүү. 15-октябрга чейин каттайбыз деп ойлоп атабыз. Эми 15-октябрга чейин уруксат берген. Ушул. Былтыр кандай болду эле каттамдар? Былтыр дагы ушул каттамдар ушундай эле болгон. Былтыр деле ушу 1000 сом болгон. Былтыр эми шаардын ичине киргенине байланыштуу ошондой болгон. Быйыл эми шаардын сыртына бардык автовокзалдарды чыгарып койгонуна байланыштуу ушу шаарга кире беришти да. Бир эле айдоочу спринтерди айдайбы же экиден айдоочу? Жок, бир эле айдоочу. Себеп эртең менен чыккан болсо саат 5 эле жетип барат да, ошон үчүн ошол көп убакытка чоюлбагандыктан бир эле айдоочу. Түнгө калбайт. Ошондой да. Ички акыбалдары жакшы, техап состояниялары жакшы.
бардығын тандап коюлган бул маршруттар. Айдоочулардын бардыгынын стажы жакшы, себеби илгертен бери эле ушу маршрут айдап келген адамдар да алынган. Жаңы келген адам бек алынбайт өзү, стажы жок болсо. Ошон үчүн бардыгы жакшы балдар. Айтма эрек болсун. Жок болсун, айтма эрек болсун баарыбыздыкы. Ушул Бишкекке, Оштон Бишкекке сапар тарткан турбайсызбы, маршрутка менен. Анан дайыма каттап жүрөсүзбү? Кандай абал, удобстволор кандай экен айтып койсоңуз кичине. Бул экинчи жолу катташым да. Темпустар жакшы, удобствосу жакшы. Бирок бир эле кемчилик бар да, ушу көбөйтүп койсо жакшы болот эле да. Маршруттук линияны көбөйтсө дейсизби? Көбөйтүп койсо жакшы болот эле деген ойда. Себеп азыр барго линияда, же бул адам толуп калдыбы бат эле? Эки эле методда, эки эле каттам. Эл көп да. Көчө, мисалы үчүн жигит албай калды. Канча жигит албай калды. Сиз каякта жашайсыз өзү? Бишкекте? Бөлдөн. Демек Ош шаарынан анда маршрутка менен Бишкекке кете албай калдыңыз Кете кечээ. албай калдык. Маршрутка толуп калып, линия жок болуп калды, Элдер көп болчубу? Көп. Калып Кете албай кетишти. калды. Таксилерге, маршрут таксилерге отура алсак, 1,5 миңден 2,5 миңге чейин берет. И сразу кете албайт экенсиң. Түшкүчө 4 саат күттүк. Мына колдун 4 саат күтүп, килейинчи жок үйгө кетүүгө туура келди кайра. Ошо жагы бар да. Көбүрөөк кылып койсо деген. Самолет болсо 4,5 миңден жогору. Аны эми карапайым эл уча албайт да. 4,5 миңден эстесеңиз, өчө кымбат да, действительно. Демек кечээ күнү кайрадан калып, Калып. спринтерге да жетишпей калыпсыздар, таксилер келбей. Анан бүгүн жолго чыгыпсыздар да, Жумуштан көчө жумушка чыкмакмын да, сменге. Автобаз иштейм, анан чалып, коллегаларды туруп бергенге туура келди да, кете албай калдым. Анда бүгүн сапарыңыз ийгиликтүү болсун, ак жол, жакшы жетип алыңыз.